Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн дагы бир геосаясий жаңылыктар жаңырып атат. Албетте ал нерселер ушул 2-3 жума, бир айдан бери болуп атат, бирок азыр дагы акыркы кандайдыр бир даярдыктарды көрүп аткан имиш. Израиль тарапта бүгүнкү күнү ушу бүт аскердик жабдыктар менен Америка Штаттарына алынып, ушу Иран менен согушканга даярбыз дейт израилдиктер. Иранга чоң сокку бергени жатабыз дейт. Дональд Трамп дагы аябай узун өзүнүн баягы сөзүн айтты. Хуситтерди биз күнү түнү согуп атабыз дейт. Хуситтерге соккулар токтобой атат дейт. Хуситтердин баарын кырабыз, жоготобуз. Алардын күчү алсырап атат. Биз деген эгерде ошо хуситтер өзүнүн эсине келбесе, биз аны улантабыз дейт. Анан толугу менен жок кылгыча ошол соккуларды жасай беребиз дейт. Жер операциясы боюнча аскердик серептер айтат, мындай спецназ топтору түшпөсө эле дейт, чоң көлөмдөгү АКШнын аскерлери кирбейт дейт Йеменге. Анткени мурунку ошо Сомалиден, ошо Могадишодан жана Афганистандан жана башка ошондой өлкөлөрдөн Америка Штаттары начар тажрыйба алды, ачуу тажрыйба алды. Алар аскерин киргизгенде мындай бетме бет согушканда жеңилет экен, жакшы эле, сонун эле аскерлер жаракатталат экен. Ошо ал нерсе психологиялык жактан өлкөсүнө дагы чоң залакат тийгизет экен, өлкөсүндө ушуга элдин баары каршы. Ошондуктан булар деген андан ушундай жакшы сабак алып, экинчи киргизбейбиз дейт. Бир гана ошо атайын чекит менен койгон соккуларды киргизебиз же башка бирөөлөрдүн колу менен согушабыз деген ушундай ыкмада туруп калышыптыр да. Ошон үчүн ушул Дональд Трамптын убадасы боюнча булар деген хусилерди бир гана ошо бомбалашат, бир гана ракета менен атышат. Ар кандай ошо системаларды, алыстан уруучу системаларды гана колдонгонго ушундай чечим кылышыптыр. Хуситтер Ирандан дейт каржыланат деп Дональд Трамп айтып атат. Израилдин серепчилери айтып атат, биздиге акыркы күндөрү ошо Беньямин Нетаньяхунун буйругу менен жана Америка Штаттарынын кандайдыр бир мындай түз же болбосо кыйгач сөздөрүнөн байкап жатабыз. Биздин аскерлерибиз дейт ошо Иранга соккуга толугу менен даярданып жатышат дейт. Ирандагы ошо ПВОлорду, жаңы ПВОлор келип атат дейт Иранга, ошону жок кылганга даярданып атышат. Андан сырткары бүгүнкү күнү Израилдин аскерлери ошо Сирияга да кол салып атат, Түркия менен да андайдыр бир туура эмес иш аракеттерге барып атат деп эсептесек болот. Анткени ошо Түркия Сирияда авиацияны калыбына келтиребиз деп ошо Пальмирада жана дагы бир нече жерде ошо авиациялык күчтөрдү даярдап башташкан. Тиг учактарды, согуш учактарды алып орнотуп башташкан. Асаддын армиясында ошо Асад бийлигин жоготсо дагы бир топ ушундай согушка жарамдуу ошо аскер учактар бар экен да. Ошол аскер учактарды таап, аныктап, Израиль аябай өткөн жуманын башында чоң сокку кылды ошол авиабазаларга. Жана Пальмираны бомбалады. Жана бул жуманын башында дагы 2 базаны жок кылды. Ошол базада ошол учактарды тейлеген түрк армиянын адистери бар экен. Түркия ага аябай катууундай жооп кылды, айтты, бул деген согушка алып келиши ыктымал дейт. Биз деген жооп кайтарганга даярбыз дейт. Биздин аскерлерибиз даяр дейт. Эгерде ошо Израилдин ошо учактары бул нерсени токтотпосо, биз анда кандайдыр бир чараларды көрөбүз дейт. Мурун мисалы үчүн Түркия корккон эмес. Орусиянын Сирияда ошо учагы Түркиянын мындай аскердик операция кылып аткан мейкиндигине киргенде Түркиянын учактары Орусиянын учагын согуп түшүргөн. Ошондо Орусия эч кандай жооп берген эмес Түркияга. Түрктөр bundan коркпойт да. Булар дагы айтып атат, азыр биз ошо Израилди дагы сого баштайбыз дейт. Израилдин аскер учактарын дагы түшүрө баштайбыз дейт да. ПВО системаларды азыр Сириядан көбөйтөбүз дейт. Израилдиктер болсо артыбызда АКШ бар деп коркпой атат да. Бирок алар билет, алар түшүнөт, Түркия эгерде чын эле ошого барса, аябай чоң мындай маселелер жаралат Израилге. Анткени региондо же болбосо дүйнө жүзүндө 3-чү деп эсептелинген эң күчтүү армия, же болбосо НАТОда 2-чи деп эсептелинген. Эгерде Кытайды эске алганда 5-чи деп эсептелинген эң күчтүү армия бүгүн түрктөрдө. Ал жерде
2 миллионго жакын аскер мобилизацияланат тез аранын ичинде, жана ошо аскердик техника жетиштүү да, мындай чоң соккуларды кылганга. Ошон үчүн Түркиянын армиясы Израилге накта чоң проблема кыла алат. Дагы кошумча ошо Сирияда, Шам өлкөсүндө Мохаммед Ашара ошо аскерлерди жыйнагандыгы, даярдыктарды көргөндөрдү, машыктырууларды өткөргөндүгү, ошо Израиль менен тарапташ сыяктуу Хезбаллага каршы аскердик операцияны жасаса дагы, израилдиктер жакында айтып атышат, атайын ошо кат билдирүү жибердик дейт Ашарага. Эгерде Израилге каршы иш аракеттерди кылсаңар, ошо Израилдин чек арасына жакын ошо Голан бийиктиктерине же Жулан бийиктиктерине, Жулани, Аль-Жулани ошонун аты келип чыккан, ошо жерде төрөлгөн. Ошол жерге ПВОну алып келсеңер дейт түрктөрдүкүн. Же болбосо ошо Шам жергесинде туркиялык авиабазаларды кеңейтсеңер дейт, анда биз сени өлтүрөбүз деп айтышты түзмө түз да. Мухаммед Ашара ага жооп кайтарган жок расмий түрдө. Бирок Израиль ушундай нерсе, мындай деңгээлге жетип калыптыр, түзмө түз кырабыз, өлтүрөбүз деп баарына ошондой билдирүүлөрдү жиберип атышат да. Мисалы үчүн ага булак болуп, ошол ал айтуусу боюнча ошо Ауслендер деген Израилдин серепчиси айтып атат да, журналист. Анан дагы байкасак, бүгүнкү күнү эмне бизге белгилүү? Өткөн жылда мен бир видео жасадым эле. Ошо дүйнөнүн серепчилери, аябай терең серепчилери, мындай расмий чыкпаган Стратфор сыяктуу мындай топтордо иштешкен. Анан ошол бүт дүйнө жүзү боюнча жалпы мына бири-бири менен баарлашкан серепчилер мындай ойлонуп атат да. 25-жыл бул Иран менен согуш боло турган жылы. Кытай азыр чоң машыгууларды Тайвань жанында өткөзүп атат, бирок 27-жыл бул Тайвань менен Кытайдын согуш боло турган жылы дейт да. Анан ушул Иран менен АКШ боло турган жыл дагы ушул 25-жылдын июнь-июль айларына деп эсептелинет да. Ошо жакында Иран өзү болсо согушка даяр эмес деп эсептелинет бүгүнкү күнү. Ошондуктан согушка даяр эместигинен ага канчалык ал алсыз болсо ошончо ага коопсуздугу азаят да. Ошончо аларга кол салуунун мындай боло турганы бекемделет, аныкталат. Ушундай нерсе азыр болуп атат. Мисалы үчүн акыркы маалыматтар боюнча КСИР системасында иштеген ошо ислам революциянын кароолчулары деген ошо өзү тобундагы иштеген адамдар 21-22 миллион доллар крипто акчаны урдап алышыптыр ошо КСИРдин кассасынан. Иранда аябай катуу ошо тергөөлөр башталды, жана ошого тиешелүү адамдарды жазалап жатышат Иранда, издеп кармап. Бирок жалпысынан ушул Иран өзү, Ирандын президенти Пезешкиан Түркия менен кандайдыр бир консультацияларды өткөргөн. Эгерде айласы келсе, Израилге каршы биригип, Түркия менен Иран бирдей кандайдыр Израилге коалиция түзгөнү жатыптыр. Ушундай да сөздөр болуптур да. Ушул кезде Америка Кошмо Штаттар НАТОдан чыгып кетсе, анда ошо Түркия айтат, биз НАТОда калабыз дейт. Анда НАТОда биз номер 1 армия болобуз дейт. Анда Европага калканды биз камсыздайбыз дейт. Европадагы эң күчтүү армия катары. Анан Евро биримдикке дагы айтып атышат, биз деген бүт ушул согуштардан калкан биз болобуз, бизде бир гана шарт бар, бизге Израилдин иш аракети бул региондо кереги жок дейт. Керек болсо ошол аяталлалардын бийлигинен алып, ошо Иран Азербайжандар менен биригип, Иран түрктөр менен биригип, Туран түзүп, түрктөр менен баары биригип, түрк элдер менен анан Европага анын коопсуздугуна кепилдик берип, Орусия менен согушту токтотуп, Американын ордун биз ээлейбиз деп атышат да Түркия азыр, Эрдогандын кишилери. Бирок бир гана маселе бар, бир гана кичинекей маселе. Аскер жетиштүү, армия жетиштүү, технология жетишпейт. Америкадагыдай, анткени Американын бюджети ушул 1 триллион доллардан ашат. Бул деген бүткүл дүйнөнүн мамлекеттерин баарын чогултуп туруп, алардын чыгашаларын бириктиргенде Америка Кошмо Штаттарына жетпей жатат да. Инновациялар да ошондой чоң. Экинчи акча жетишпейт түрктөргө, ошо Туранды түзгөнгө жана Иран менен ушундай калкан коалиция түзгөнгө. Биринчи маселе бул инновация жетишпейт Түркияда. Аракет кылып атышат. Кызыл алма деген дрон, учаксыз учак, 6-муундагы ушундай согуш учагы даярдалып жатат. Алгачкы учууларды жасады. Аларга 5 койсо болот, ошо абдан жакшы долбоор. Жакында дагы акыркы ошо тесттик учагын, экзамен учагын сап туруп, аны мындай тестирлөө, текшерүү катарында
учуруштуу жана ийгиликтүү болду. Эми ошол космоско жетиш керек да Түркияга. Ал үчүн аябай ошол Америка Штаттардыкындай триллион долларлаган бюджет керек. А бирок Түркияда ичинде экономикалык маселелер жабыла элек. Жалпы жарандар аябай мындай жашоосу кымбаттап нааразы бийликке. Ошо Имамоглуну колдогон ошол жана ошо согушту каалабай атышат. Элдин калың катмарлары жада калса ошо баягы Стамбул чоң шаарлардын эли да. Ошондуктан Түркияга бул маселе туудуруп атат да. Ошо түрк элдердин биримдиги болсо, түрк элдерде экономика күчөсө, акча болсо, ошондо Туран түзүлмөк. Ошондо чын эле Израилге карата калкан түзүлмөк. Ошондо чын эле Орусиядагы, Украинадагы болуп аткан согушту токтотконго түрк элдеринин кудурети жетмек. Кытайдын амбициясы, Кытай мисалы үчүн ошол Турандан бир гана утат. Анткени Кытайга Туран аркылуу соода кылыш керек Европа биримдик менен. Туран эгерде бириккен ынтымактуу мамлекеттер тобу болсо, Кытай ошол сооданы күчөтөт. Кытай анда өзүнө ошо Тынч океан регионун бөлүп алат да, ошол жерден өнүгүүнү өткөрөт. Ошол жерден экспансия басып, өлкөлөрдү басып алуу, соодасын кеңейтүү, ошо Түштүк Америка, Тынч океан, бүт ошол Австралия, Океания, ошол бүт өлкөлөргө Азия, Тынч океан регионун өзүнө кармап алат. Аларга ошол регион кызыктуу да. А Евразиядан булар Туранды каалашат. Албетте, бирок эч качан эч кимге бекер жардам бербейт. Ошон үчүн кытайлар ушу Туран өлкөлөрүн түзгөнгө эч кандай бир да кадам бармак менен бармакка мындай алакан менен алаканга сокпойт. Анткени бул жерден элдер өзүлөрү бышып, экономикасын түзүп, анан биригиш керек, ынтымакты өзүлөрү түзүш керек да. Эч качан эч ким өзүнүн келечектеги геосаясий атаандашына жардам бербейт. Ушундай азыр абал. Түрк элдери бутка туруп келатат, бирок анчалык деңгээлде өнүгө элек. Ошон үчүн анын арасында биз да Кыргызстан жүрөбүз да. Биз да өнүгүшүбүз керек ошол. Келечектеги Туранды түрк элдердин же кыргыз элдердин биримдигин түзүш үчүн, ал үчүн ишкерчиликти аябай кеңейтишибиз керек да. Бул QR-код менен баштапкы бизнес план жазуу боюнча билимди алса болот. Катталса, каналды колдоп койсоңуздар болот. Сиздерге ошол маалымат кызыктуу болсо, бул бизге мотивация. Эмки видеолордон көрүшкөнчө пикириңерди комментарийлерге жазгыла. Ошо Иран менен согуш башталабы июнда 2025-жылы. Жана ал согуштун кесепети кандай болот? Ошол боюнча дагы ой жүгүртүп көрөлү да мындай. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.